Президент Садыр Жапаров Россияда өткөн «Голос» теле долбоорунун жеңүүчүсү деп танылган Александр Волкодавды куттуктады. Бул тууралуу президент соц тармактагы баракчасына жазды. Жаңы жылдын алдында жалпы кыргызстандыктарды кубандырган эң сонун жаңылык Москвадан келди. Мекендешибиз Александр Волкодав абройлуу «Голос» теле долбоорунун мааракелик сезонунун жеңүүчүсү болду. Бул чет элдик вокалдык шоунун финалын миллиондогон көрүүчүлөр бирде менен көрүп отурду десек аша чапкан болбойбуз. Бүт өлкө кыргызстандык Александр Волкодавды теле экрандан сүрөп турушту. Мекендешибиз сынактын бардык баскычтарын ийгиликтүү өтүп, мыктынын мыктысы экенин далилдеди. Мекендештерибиздин арасында Кыргызстандын даңкын өлкө сыртына да даңазалаган таланттуу жаштар бар экенине абдан сыймыктанабыз. Александрдын жеңиши биз үчүн жаңы жылдык эң сонун белек болду. Ага мындан ары дагы албан ийгиликтерди, чоң жетишкендиктер менен жеңиштерди каалайм деп билдирүү калтырган президент Жапаров. Даниянын ханышасы, Норвегиянын королу, Япониянын премьер-министри жана Грузиянын президенти президент Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин жаңы жылы менен куттукташты. Даниянын ханышасы Маргретте Эги, Норвегиянын королу Харальд, Япониянын премьер-министри Фумио Кишида жана Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровга жана Кыргызстан элине жаңы жыл менен куттуктоо жолдомосун жөнөтүштү. Жаңы жылга карата тургузулган балатыны өрттөп ийишти. Бул тууралуу массалык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматта Жалал Абад облусунун Базаркоргон шаарында аянтка тургузулган балаты 31 декабрда таңкы саат 5 чамасында өрттөнүп кеткен. Балатыдан алыс эмес жерде бензин куюлган желим бөтөлкө табылган. Эртең менен биз ошол жерден бир бөтөлкө бензин таптык. Муну атайын кылышты окшойт. Аймактагы коопсуздук камераларын текшерип, өрт койгонду таба алабыз деп ойлойбуз. Учурда балатыны калыбына келтирүү боюнча иш-чаралар жүрүп жатат, деди мэр Төлөнов. Балатынын жасалганына 150 000 сом бөлүнүп, анын бийиктиги 12 метрди түзөт. Ал эми балатынын каркасы былтыр алынган. Бүгүн 31 декабрь узап бараткан 2021 жылдын акыркы күнү десек дагы болот. Учурда Бишкек шаарынын тургундары жаңы жылды жакшы маанайда тосуп алуу максатында базарлардан, дүкөндөрдөн жаңы жылдык дастарконду кооздоо үчүн азык-түлүктөрдү сатып алып жаткан учуру алдыда Бишкек шаарынын тургундарынын жаңы жылдык маанайы жана даярдыктары менен чогуу таанышмакчыбыз. Бүгүн базарга келген элдин саны күндөгүдөн арбын. Ар биринин колдорунда баштыктар, аларда болсо жаңы жылдык дасторкондун көркү болгон мандарин, таттуулар жана бөбөктөр үчүн белектерди көрүүгө болот. Элдердин маанайы жакшы, жаңы жылдык маанайы жакшы. Элдер көбүнчө өзүбүздөн чыккан алмаларды алып атат, абышына коюп жүргөн мандариндерди алып атат. Анан банан көбүнчө ушулуп атат. Жүзүм, алма, банан көбүнчө кеткен. Анан столдун символу болгон, дайыма жаңы жылдын символу болгон ананас кетип атат. Арзандатуулар болобу? Арзандатуу жок, быйыл 2 эсе кымбат болуп атат жылдагыдан. Бирок ошого карабай эл дасторконго койгонго алып атат. Жаңы жылда дасторконун канчалык көрктүү болсо, бир жыл бою үй бүлөңдө токчулук болот деген шаар тургундары жаңы күндүн башталышы жакшылыктар менен коштолсун деген тилектерин айтышат. Жаңы жылды кандай тоссоң, турмушта ошону менен бир жыл өтөт дейт. Анысыкандай жакшынакай тамагыңды даярдап, кечинде тамактангандай эле тамак ичип, эрте эле жатабыз. Тынччылыкта, аман эсен болгону президентибиз жакшы иштесин, абийирдүү иштесин, тынччылыкта. Жакшы жоллордон болсун, көптөгөн ийгиликтерге жетели, алдыда максаттарыбызга, ойлогон ой максаттарыбызга жетели. 2022 жыл жакшы жоллордон болсун. Ал эми Бишкек шаарында адатка айлангандай эле жаңы жылдык майрам салттуу түрдө Ала тоо аянтында өткөрүлөт. Бул жылы аянтты жасоодо улуттук парламенттерге басым жасалып, жылдагыдан өзгөчөлөнүп турат. Мунун баары кыргызстандыктарга жакшы маанай тартуулоонун аракети. Мына мен неберелерим менен келдим Ала тоо аянтына. Ала тоо аянтына келип, аябай ёлкалар кооздолуп жазалыптыр. Аяз аталар, жолбоштор аябай кооз жазалыптыр. Неберелерим аябай суктанып, кызыгышып атышат аябай. Элдин маанайы жакшы. Жаңы жылды тосолу деп баардык элдер келип отурат. Мына ушундай жаңы жылдан көптөр бола берсин. Айтор аянтта майрамдык маанай таң эртеден эле башталган. Үй бүлөсү менен эс алышып, майрамдап жүргөндөрдүн жүздөрүндө күлкү, жүрөгүндө жылуу каалоо тилектер бар. Кичине балаты үшүдү кышта,
Токойдон алып келдик калтырбай тышка. Жакшы жылдардан болсун деп эле тиленип турабыз. Биздин 2021-жылыбыз аябай оор болду, карантин болду. Эми мындан буягында эмне дейсиз? 2022-жыл жакшы жылдардан болсун. Президентибиз Садырбек Жапаров, Камчыбек Ташиевтер дайыма ашы кылган иштери ийгиликтүү болуп, заманыбыз тынч болуп, быйылкы жыл эң бир жакшы жылдардын бири болдун. Ушул биздин жолборс жылында баарыбыз эле жолборсто болсун, бала бакырасы. Баары өмүр узун болуп, Кудай ден соолуктуу болсун. Жаңы жылыңар менен. Өзүңүздөр көрүп тургандай, учурда Ала Тоо аянтында элдин майрамдык маанайы жогорку деңгээлде экенин көрүүгө болот. Ар бир айтылган каалоо тилектерге кошулуп, биз дагы регион телеканалынын атынан ар бир кыргызстандыктын үйүнө токчулукту, молчулукту каалайбыз. Өлкөбүз өнүгүп өсө берсин. 2022-жыл ийгиликтүү жылдардан болсун. Жаңы жылыңыздар менен. Бүгүн 31 декабрь, жаңы жыл майрамы Жалал-Абад шаарында белгиленүүдө. Бул майрамды жаш балдар өзгөчө күтөп, көпчүлүк тургундар балдары менен сейилдеп жүрөт. Жалал-Абад облусунун аймагынан келген жарандар майрам өзгөчө белгиленип жаткандыгын билдиришти. Неберем, аялым, келиндер менен азыраштарды бир жаңылды алдын ала көрүп тосуп кичине ойнот. Эми жаңы жылдын манайын көрсөтүп кетейин деген ой менен. Мына кече депутаттар эме алды, биян Кудай калса эми ойлойбуз, Кудай калса жакшы болот деп баардыгы ойлогондой болот, максаттарды атабыз эми Кудай калса. Манайлар кандай? Манайлар жакшы, Аллага шүгүр жакшы. Кыргыз элимди быйылкы жолборс жылы менен куттуктайм. Ошол жылда баардык ойлогон ойлору ишке ашсын. Силердин жаңы жылыңар менен. Келе жаткан 2022 жыл өлкө үчүн, ар бир жаран үчүн ийгиликтүү жыл болсун деген тилектерин да билдирип өтүштү. Жаңы нерсеге жаңы үмүт, жаңы тилек менен аракет кылыш керек. Ар ким быйыл оңолсом экен, балдарым көбөйсө экен дейбиз, тойлорду кылсам экен, тамдар салсам экен, коомдо тынччылык болсо экен дейм. Ийгиликтерди бийлик тарабынан, эл тарабынан алып келсин, кыргыздын саны көбөйсүн. Анан негизи кыргызга намыс керек. Мен кыргызмын, мен кыргызды колдошум керек, кыргыз көбөйүш керек, кыргыз бири-бирине жардам бериш керек, бири-бирин чукубай, бири-бирине жардам берген заман болсо деймин. Şu Kırgızstanıma, жалпы Kırgızstan eline şu жаңы жыл жакшылыктардын жылын алып келсин, şu аманчылык болсун, şu ору сыркоо болбосун, жалаң эле жакшылыктар болсун, элибиз аман болсун, тынч болсун. Жалал-Абад шаарында тургундар үчүн маршруттук каттамдар 22:30га чейин жүргүнчүлөр үчүн иштешет. Ал эми 22:30дан түнкү саат 1ге чейин айдоочулар кезектешип жумуш алып барышат. Жалал-Абад шаарынын тургундарына майрамдык маанай тартуулоо үчүн Жалал-Абад шаардык мэриясы тарабынан кечки саат 6-дан түнкү саат 12ге чейин концерттик программа уюштурулган. Ал концерттик программа жетекчилердин куттуктоосу менен жана салют менен коштолот. Андан сырткары ушу Жалал-Абад шаарынын тургундарына ыңгайлуулук жаратуу үчүн түнкү саат 1ге чейин каттамдар, маршруттук каттамдар жана автобус каттамдары иштейт. Жалал-Абад шаардык мэрия уюштуруп жаткан майрамга карата концерттик программа эркиндик аянтында 18:00-дө башталып, 22:30да жаңы жылдык салюттар атылат. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.